Аймактык студенттик олимпиадада Ошму 10 жогорку окуу жайдын арасында биринчи орунга татыктуу болду. Учурда университеттин 10дон ашуун факультеттеринде илимий жумалыктар өткөрүлүүдө. Түрк маданиятынын контекстинде билимди гумандаштыруу аттуу студенттик илимий семинар ийгиликтүү аяктады. Көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган колледж бериси Анталияга жолдомо алды. Эфирде Үмүт теле студиясынын жаңылыктары берүүсү маанилүү маалыматтарды ушул сааттарда тааныштырабыз. Кызматта Мээрим Алмазбек кызы, саламатсыздарбы? Аймактык студенттик олимпиадада Ошму 10 жогорку окуу жайлардын арасында биринчи орунга татыктуу болду. Олимпиада 13 апрелде Ош мамлекеттик юридикалык институтунда болуп 8-ирет өткөрүлгөн. Университеттин студенттери бул чоң сынакта 40 предмет боюнча ат салышып, дээрлик бардык предметтер боюнча жалпы командалык эсепте байгелүү орундарды алышкан. Программалоо, информатика, физика, экология, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, манас таануу, англис тили, котормо жана котормо таануу, кытай тили, бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит профилдик предметтери боюнча командалар абсолюттук жеңишке жетишишкен. Эске салсак, буга чейин да Ошму түштүк аймактык олимпиадалардын бардыгында биринчи орунду багындырып келген. Ошондой эле окуу жай тарабынан байгелүү орунду ээлеген студенттерге жана аларды даярдаган окутуучуларга үзгүлтүксүз сыйлыктар берилип, материалдык стимул көрсөтүлөт. Ички мобилдүүлүк боюнча келген студенттер арасында Brain Ring акыл таймаш өткөрүлдү. Таймашка 7 облустун университеттеринен келген билим алуучулар катышкан. Суроолор университеттин тарыхы, окуу процесси, жетекчилер жана факультеттер тууралуу болуп, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Акыл таймаштын жүрүшү жана жыйынтыгы тууралуу Назира Камчыбек кызынын материалында. Нарын мамлекеттик университетинен ички мобилдүүлүк боюнча окууга келген студенттерден куралган бул команданын оюнчулары бүгүнкү акыл таймашка кызуу даярдык көрүшкөнүн билдирет. Командада 6 катышуучу ойноп, алар тарых, бизнес жана менеджмент, филология факультеттеринин студенттери. Билим алуучулары келгенден бери Ош шаары, университет тууралуу маалыматтарга ээ болуп келишүүдө. Ал эми бүгүнкү таймаш аларга дагы да болсо кененирээк маалымат алууга шарт түзгөнүн баса белгилешет. Командаларды достошуу максатында уюштурулуп жаткандыктан бул жактан келгенибизде бул жака мобилдүүлүк боюнча 52 студент келген. Ошондуктан да биз арубак эле бир факультет болгон, арубак эле биз көрүшөрбөйбүз. Ошондуктан бул жака да достошуу Жети областынын биримдиги түндүк түштүк маселесин жоюу максатында бул оюн уюштурулуп жатат. Ички мобилдүүлүк боюнча которулуп келген студенттер арасында өткөрүлүп жаткан Brain Ringде 7 команда ат салышты. Оюнчулар 3 раунд менен беттешип, суроолор университеттин тарыхы, окуу процесси, жетекчилер жана факультеттер тууралуу болду. Мен болсо ошол азыркы учурда Ишеналы Арабаев аттагы Кыргыз мамлекеттик университетинен келип катышып жатам. Бул жакта конкурс болсо абдан чоң жогорку деңгээлде өтүп жатат. Ош мамлекеттик университети ошол ички мобилдүүлүк боюнча келген студенттерге ушундай жагдайды түзүп конкурстарды уюштуруп кеткени үчүн абдан ыраазыбыз. Иш-чаранын негизги максаты тарыхы терең университет жөнүндө туура так маалымат жеткирүү менен билим алуучулар арасындагы ынтымакташтыкты бекемдөө. Мындан улам бул сыяктуу интеллектуалдык оюндарга эл аралык байланыштар бөлүмү өзгөчө көңүл бурарын Семетей Амиралиев маалымдайт. Бүгүнкү оюндун башка оюндардан өзгөчөлүгү жалаң суроолор Ош мамлекеттик университет жөнүндө болду. Башка учурда биз катардагы оюндарда биз логикага басым жасайбыз, кругозорго басым жасайбыз, жана жалпы ушул дүйнө таанымына, студенттердин жалпы билимине карата басым жасалган суроолор болот. Сынактын жыйынтыгында жеңүүчүлөр калыстар тарабынан аныкталып, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен келген студенттер биринчиликти камсыз кылышты. Калган командаларга да грамота, диплом жана китептер тапшырылды. Ошондой эле активдүү катышкан 10го жакын катышуучуга мыкты оюнчу номинациясы ыйгарылды. Логика, жалпы дүйнө таанымга басым жасаган бул сыяктуу интеллектуалдык оюндарды жакын арада дагы өткөрүү күтүлүүдө. Назира Камчыбек кызы, Дурусбек Акылбек уулу, Ошму жаңылыктары. Ошмуда бир топ билим берүү программалары Эднет аккредитациялык агенттигинен көз карандысыз аккредитациядан өтүп жатат. Мында юриспруденция, саясаттануу, аймактануу, эл аралык мамилелер, филологиялык билим берүү, химия, биология, география жана орто кесиптик билим берүүдө жалпысынан 6 бакалавриат, 12 магистрдик, 5 орто кесиптик билим берүү программалары. Билим берүү чөйрөсүндө сапаттын кепилдиги боюнча Эднет аккредитациялык агенттигинин аткаруучу директору Оңолкан Уманкулова жана эксперттер
студенттердин катышуусунда жыйын уюштурулуп, анда ОШМУнун ректору Каныбек Исаков жакынкы күндөрдө кабыл алынган ОШМУнун 2024-жылга чейинки өнүктүрүү концепциясы менен тааныштырды. Агенттиктин эксперттери 5 кластерде иш алып барууда. Эксперттик курамда чет элдик эксперттер, Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан, академиялык эксперттер, жумуш берүүчүлөр жана жарандык коомдун өкүлдөрү, студенттер бар. Эксперттик комиссия бир жума аралыгында материалдык, техникалык базалар менен таанышып, билим берүү процессин уюштуруу, жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу иш-аракеттерине байкоо жүргүзүшөт. Түрк маданиятынын контекстинде билимди гумандаштыруу аттуу студенттик илимий семинар ийгиликтүү аяктады. Ага Ош шаардык кеңешинин депутаты Ашим Осмонов баштаган коомдук жана маданий ишмерлер, Борбор калаадагы жогорку окуу жайларынын окутуучулары, студенттер жана мектеп окуучулары келишкен. Мында өлкө келечеги, туура кесип тандоо багыттары боюнча баяндамалар жасалган. Темага Дурусбек Акылбек уулу кайрылып кененирээк айтып берет. Илимий иш-чарага жалпысынан 200дөн ашуун студенттер жана мектеп окуучулары келген. Бул илимий семинар катышуучуларды илимге кызыктыруу, өз өлкөсүнүн чыныгы патриоту болууга тарбиялоо жана дүйнөгө болгон көз карашын, өз позициясын аныктоого багыт берүү максатын көздөйт. Бүгүн конкурстун жыйынтыгы чыгарылат. Биз февраль айынын башында эссе конкурсу мектеп окуучулары үчүн, анан студенттер үчүн доклад конкурсун жарыялаганбыз. Өтө кызыгуу менен докладдарды тапшырышты. Мектептерден 100дөн ашык бала, ал эми студенттерден 70ден ашык бала докладдары келип түшүп, бүгүн ошол докладдын жыйынтыгы чыгарылат. Буга байланыштуу конференцияга Бишкек шаарынан атайын студенттер келип, идеалдуу мамлекет түзүү боюнча менин Кыргызстанга кошкон салымым аттуу илимий баяндама жасашты. Ал эми окуучулар болсо менин кесибим 21-кылымдын кесиби аталышындагы эссе жазышкан. Чындыгында бул иш-чарага катышуу биз үчүн өтө пайдалуу десем жаңылышпайм. Себеп дегенде бул иш-чарага катышуудан мурун темаларды карап чыгып, мына ушулардын темалардын ичинен өзүбүзгө ылайыктуу медицина тармагындагы темаларды тандап алууга аракет кылдык. Себеп дегенде медицина тармагында канча көп билсек, кийин келечекте бизге өзүбүзгө пайдалуу болот деп ишенем да. Жыйынтыгында жакшы делген эсселерге дипломдор ыйгарылып, ал эми окуучуларга көмөктөшкөн мугалимдерге ыраазычылык барагы тапшырылды. Аталган илимий семинар былтыркы жылдан бери уюштурулуп келет. Ал эми бул жылы иш-чаранын өзгөчөлүгү болуп, масштабдуулугу, конкреттүү жолго түшкөндүгү жана катышуучулар сунуштар менен келгендиги болду. Эми конференция уюштуруучулар тарабынан келерки жылы да өткөрүлүүсү мерчемделүүдө. Дурусбек Акылбек уулу, Мээрим Алмазбек кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, ОШМУ жаңылыктары. Университеттин 10дон ашык факультеттеринде илимий жумалыктар орун алууда. Алардын кезектегиси мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде уюштурулду. Мында окутуучулардын жана студенттердин илимий изилдөө иштеринин жыйынтыктары чыгарылды. Аны менен катар эле иш-чарага атайын коноктор чакырылып, өзгөчө окуу жай башчысы Каныбек Исаков жумалыктын катышуучуларына кыргыз адабиятындагы өнүп өсүүнүн актуалдуу маселелерине арналган баяндамасын окуду. Ошондой эле медицина багытындагы студенттер үчүн мамлекеттик тил кафедрасында атайын бөлмө ажыратылып жасалганы боюнча маалымат берилди. Эске салсак, окуу жайда илимий жумалык салтка айланып бир топ жылдан бери өткөрүлөт. Буга байланыштуу март, апрель, май айлары илимий жумалык деп жарыяланган. Илим жумалыгында бул ошол илимий изилдөө иштерине багытталган баардык иш-аракеттердин жыйынтыктары чыгарылат. Атайын студенттик илимий изилдөө иштерине арналган иш-аракеттер аткарылат. Маселен, дипломдук иштердин, курстук иштердин корголоору түрдүү студенттик илимий конференциялар, алардын баяндамалары талкууга коюлат, брейфинг, акыл таймаш оюндары, түрдүү ошол илимий макалалардын конкурстары жыйынтыгы чыгарылат жана башка. ОШМУ палитрасы аталышындагы искусство факультетинин студенттеринин жеке көргөзмөсү уюштурулду. Мында факультеттин бүтүрүүчү курсунун студенттери Болотбек Садирдинов жана Баястан Эсенбай уулунун эмгектери коюлган. Студенттер аталган көргөзмөгө 5 ай убагында даярдык көрүшкөн. Ал эми андагы сүрөттөрдүн баянын кесиптешим материалында баяндайт. ОШМУнун 80 жылдык мааракесине арналган иш-чаралардын кезектегиси искусство факультетиндеги студенттердин жеке сүрөт көргөзмөсү менен уланды. Мындагы сүрөттөр аталган факультеттин 4 курсунун студенттери Болотбек Садирдинов жана Баястан Эсенбай уулуна тагандык. Көргөзмөнү конкурстарга катышып жүргөнбүз, ал жерде жакшы электер болгон, анан кийин ушул бүтүрүүчү курсубузда ошого мындай отчеттук деп
жаңы факультеттин демиби негедир жакшы шыктанып, ушул жеке көргөзмөбүздү ачтык. Ошмунун салымы негизинен аябай чоң. Ошмунун юбилейине арнап бир таазим катары өзү чоңойткон, өстүргөн талим-тарбия көргөн мугалимдери, окутуучуларына арнап ушул көргөзмөнү ачкандай болуп атат да. Бул эми биринчи кадам, биринчи ушул элдин алдында чоң жоопкерчиликтүү бир отчету катары. Студенттердин айтымында көргөзмө окутуучулардан алган 4 жылдык билимдин жыйынтыгы. Буга байланыштуу аталган жеке сүрөт көргөзмөдө студенттердин 40тан ашуун эмгектери коюлган. Сүрөттөрдүн дээрлик көпчүлүгү жаратылыштын сулуулугун даңазалаган жана ошмууга байланыштуу тематикаларда тартылган. Көргөзмө ачканыбыздын себеби жаштарга сүрөт маданиятын жайылтыруу жана кызыктыруу. Даярдаганыбызга бир 3-4 ай алып кетти. Кошумчалай кетсек, искусство факультетинде илим жана искусство жумалыгы жарыяланып, бир жума аралыгында түрдүү маданий иш-чараларды өткөрүү каралган. Максат студенттердин жеке чыгармачылыгын калыптандыруу менен аларга багыт берүү. Бул жерде студенттер эле өзүнүн чыгармасын тартуулабастан, мугалимдер өзүнүн эмгегинин үзүрүн көрүп атат да. Анан максаты ошо жаштарга биз тарбия берүү. Бул жерде эми көргөзмө ушун менен эле азыр кайтып жыйыштырып койбойбуз. Ушу илим жумалыгы бүткүчө булардын эмгектери илинип турат. Эске салсак, жумалыктын алкагында аталган факультеттин кафедраларынын отчеттук иш-чаралары өтөт. Ал эми жуманын соңунда эң мыкты аткаруучу 2019 сынагы орун алмакчы. Наргиза Нарбай кызы, Чыңгыз Маматаев, Ошму жаңылыктары. Андижан медициналык коллежинин 18 адамдан турган жамааты тажрыйба алмашуу максатында окуу жайга келишти. Аларды проректор Замирбек Бөжөнов жана журдорго даярдоо департаментинин директору Тажимамат Эркебаев кабыл алып пикир алмашышты. Жетекчилик өз сөзүндө кыргыз-өзбек алакасы мамлекеттик шаардык деңгээлде жакшырып, учурда мобилдүүлүк программасы өркүндөп жаткандыгын баса белгиледи. Ал эми Андижан медициналык коллежинин директору Марифжон Бувабеков жылуу кабыл алгандыгы үчүн жетекчиликке ыраазычылык билдирип, мобилдүүлүккө катышып тажрыйба алмашуу үчүн иш сапарларга чыгуу студенттер менен окутуучуларга чоң стимул болгонун кошумчалады. Андан соң коноктор университеттин музейи менен таанышып, медициналык коллежге жөнөп кетишти. Көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган колледж периси Анталияга жолдомо алды. Аталган сулуулар сынагы Кыргызстан кинотеатрында болуп, жалпы 9 колледждин таланттуу студент кыздары 3 турда атсалышкан. Мында биринчи орунду математика жана информациялык технологиялар факультетинин колледжинин студенти Нуризат Ырысбек кызы багындырып, жогорудагы айтылган 10 күндүк эс алуу үчүн Анталия шаарына барып келүүгө мүмкүнчүлүк алды. Ал эми калган орундарга сертификат, ардак грамота жана акчалай сыйлыктар берилип, ийкемдүү кыз Facebook жана Instagram перилери да аныкталды. Алсак, буга чейин факультеттер аралык гана сулуулар сынагы болуп келсе, быйыл биринчи ирет колледж периси 2019 сынагы уюштурулду. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Бизди интернеттеги YouTube жана Facebook баракчаларыбыздан да күзөтүүнү унутпаңыздар. Студияда Мээрим Алмазбек кызы болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.
ийгиликтерди жаратып Кечеки күн тарых, эртеңки күн келечек. Бүгүнкү күн болсо бизге берилген мүмкүнчүлүк. Дал ошол мүмкүнчүлүктөн пайдалана алган адамга гана ийгиликтин багынары бышык. Саламатсыздарбы? Өлкөнү өнүктүрүү жаштардын колунда деп пикиринен айтылбаса керек. Келечек жаштардын максаты менен түзүлөт эмеспи? Дал ошондой алдына чоң максаттарды коюп, өлкөнү өнүктүрүүгө кызмат кылам деген жаштарды тааныштырып, ийгиликтүү студент берүүсү сиздер менен. Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин 4-курс студентимин. Кесибим дизайн интерьер. Биздин факультетте дизайн интерьер тармагы эң жаңы ачылгандыктан биз интерьер тармагынын эң алгачкы бүтүрүүчүлөрүбүз. Мен эмне үчүн бул кесипти тандадым? Себеби бул кесип мага өзгөчө кооздугу менен, өзгөчө көркөмдүүлүгү менен мени шыктандырып турат. Мен өзүмдүн кесибимди сүйөм. Анткени бул кесип адамдарга кубаныч тартуулайт, адамдарга ушундай бир кооздукту жаратат. Ошондуктан мен өзүмдүн кесибимди сүйөм. Бул кесип менен мүмкүн адамдарга, мүмкүн бөлмөнүн ичине айтор менин кесибиме тийиштүү болгон жерлерге кооздук жаратуу
Өзүмдүн кесибим менен аз да болсо мамлекетке өзүмдүн пайдамды келтирип, өзүмдүн кесибимден өзүм рахат алып, өзүмдүн кесибимден чоң жетишкендиктерге жетишүү максатым бар. Биздин окуу жайыбызда шарттар жакшы эле түзүлгөн. Азыркы учурда биз искусство факультетинин жаңы түшкөн имаратында окуйбуз. Бул жерде мугалимдери дагы аябай жакшы сабак беришет. Мугалимдерибиздин алды Москва шаарынан, чет өлкөлөрдөн бүтүп келген мугалимдер сабак беришет. Окуу менен теория менен практиканы бирдей айкалыштырып кетүүгө бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Ушул үчүн бизге Ош мамлекеттик университети жакшы шарттарды түзүп берүүдө. Азыркы учурда менин толук бүтүргөн проектим бар. Бул проектти мен заказ деп дагы айтсам болот. Заказ алып, ушул проектти азыркы учурда толук бардык документациясы бүткөн. Ал эми бул үйдүн кожоюну азыркы учурда чет жакта болгондуктан бул иш бир азга токтолуп турат. Ал адам келгенден соң бул мен чийген проекттин үйү курула баштайт. Негизи кандай кесип болбосун, терең билим менен гана ушул өзүбүздүн кесибибиздин эң мыктысы боло алабыз. Искусство факультетинде баягы коомдук иш-чараларга да аябай активдүү катышат. Мисалы ала кетсек, 2017-2018 окуу жылында дагы Ош мамлекеттик университетинин сулдар конкурсунда дагы аябай чоң ийгиликке жетишти. Окууга болгон катышуусу, окууга болгон ийгилиги, мугалимдерге болгон мамилеси ушу ар тараптан топ келишкен бир биздин сыймыктуу студенттерибиздин бири. Бош убакытты дагы текке кетирбөө адамдын бир ийгилиги деп айтсам болот. Ошондуктан мен өзүмдүн бош убактымды текке кетирбестен өзүм кызыккан нерселер менен алек болгону аракет кыламын. Көбүнчө бош убактымда сүрөт тартам, кечки стилдеги ар кандай түрдөгү стилдүү кийимдерди тигүү менен алек боломун. Мүмкүн бул деле өзүмдүн кесибимден сырткары бул деле мүмкүн чоң бир ийгиликке алып келет. Иш-чарага барарда ошол кыз балдар өзүбүзгө биринчи эле орунда ошол эмне кийип барабыз деген көйгөй болот эмеспи? Ошондуктан көбүнчө ошондой учурларда идея келет дагы, анан ушундай бир кооздук жаратууга мүмкүнчүлүк болот. Ошол убактарда көбүнчө бошогонго аракет кылам дагы, ушундай стилдеги азыркы биздин заманга, биздин талапка жооп берчү кийимдерди жаратууга аракет кылам. Эркин экөөбүз группалаш достордон болобуз. Көбүнчө бош убактысында кечки стилдеги көйнөктөрдү тигет, анан кээде заказ алып дагы тигип алат. Мындай көбүнчө мындай жалкоолукту сүйбөгөн, тынымсыз аракетте жүргөн кыз. Кээде биз да кечелерге барганда мындай көйнөк тигип беришин сурасак, эч качан жок дебейт. Ар дайым аракеттин үстүндө жүрөт. Мен бул кылып жаткан ишим заказ деп айтсам болот. Ошол заказ берген адамдын табитине жараша кылып, азыр дубалдын бетине сүрөт түшүрдүм. Бунун бардыгы кол менен чийилген, кол менен жасалып, атайын дубалга чийилчү каражаттар бар. Ошолор аркылуу мен ушул кооздукту жараттым. Уктоочу бөлмөгө тандап алгандын себеби бул адамды эс алдырчу оймо деп айтсам болот. Азыркы кезде биздин өлкөбүздө бул интерьер кесиби жакшы өнүгө элек, бирок ошого карабастан чет мамлекеттерге чыгып, магистратураны окуп, өзүмдүн дагы да болсо тажрыйбамды
жогорулатып, мүмкүн Ош шаары, мүмкүн Бишкек, мүмкүн башка шаар болсун, кыргыз элибизге аз болсо да өзүмдүн салымымды кошуп, кыргыз өлкөбүздүн гүлдөп өнүгүшүнө салым кошкум келет. Негизи кыргыз өлкөбүз кооз табиятка ээ. Ошондуктан туристтердин келүүсүнө шарт түзүп, ар кандай кооздуктагы имараттарды жаратсак, мүмкүн туристтердин келүүсүнө дагы көптөгөн шарттар түзүлөт. Мен ойлоймун, кыргыз элибизди өнүктүрүү үчүн азыркы жаштардын максаты канчалык чоң болсо, ошончолук ийгиликтери көп болот. Келечекке чоң максаттар түзүп, алдыга карай жүрүңүз. Эч качан мүмкүн эмес деген түшүнүккө алдырбаңыз. Адам кааласа, таштан гүл жасайт эмеспи? Ийгилик тынбастан аракет кылган адамды гана коштоп жүрөрүн унутпаңыз.